2000'ge жакын окуучу билим алган номер 79-Чолпон орто мектебинде ар жыл сайын тилсиз жоонун алдын алуу максатында түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Ага мектептин 9-10-11 класстын окуучулары тартылып, атайын түзүлгөн сценарий боюнча кенже класстын балдарын куткарып машыгышат. Биринчи алгандарды алып чыгабыз. Балдар болсо же болсо ошондо болуп калат. Кийин ошо отто чөчүрөбүз, чалабыз. Чалганда кийин биринчи өзүбүз биринчи отту өчүрөбүз. Аракет кылабыз өчүргөнгө. Ошондон кийин балдар ошо же балдар болсо жаракат алган ошолорду носилкаларды алып чыгып, ошолорго биринчи жардам көрсөтөбүз. Облус аймагындагы ар бир билим берүү мекемелерде түшүндүрүү иштери байма-бай жүргүзүлүп келет. Ошону менен катар Чолпон орто мектеби дагы ар жыл сайын окуучулардын айттырбай келген кырсыктарда кантип сактануу керектигин текшерип турарын айтат. Буга чейин аталган мектепте өрт кырсыгы катталган эмес. Биз жылда 2 жолу эмне өткөрөбүз. Шундый нема дейт, окуу машыгуусун өткөрөбүз. Өрт коопсуздугу, жер кымыл, жер титирөө боюнча, көчкү боюнча, өзгөчө кырдаалдардын бардык критериялары боюнча шундый жылда жазда, күзүндө бир жолу шундый окуу машыгууну мектеп деңгээлинде өткөрөбүз. Өрт коопсуздугун алдын алуу боюнча уюштурулган семинарга жалпы Кара Суу районуна караштуу мектептердин жетекчилери, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери катышты. Анда мектептерде өрт коопсуздугун болтуруу аракеттери, мектеп жетекчилигинин милдеттери тууралуу маалымат берилди. Ошондой эле өрт коопсуздугу жүз берсе, кандай шаймандары бар? Окуучулар бирин-бири куткарууну билишеби деген суроого жооп беришти. Эвакуация кылуу жолдору барбы, жокпу, кошумча эшиктер иштелеби, мектептин аймагында түзүлгөн жарандык коргоонун түзүмдөрү ошол сигнал боюнча кандай иш-аракеттер алып барат, ошону практикалык негизде карап чыгабыз. Андан кийинки биз ошол 101 номери боюнча маалымат жеткиребиз ve өрт кырсыгы катталгандыгы боюнча ошол профессионалдуу өрт куткаруучулары жана куткаруу кызматтары келгенде мектептин эмгек жамааты аларды кандай тосуп алат, аларга кандай маалымат жеткирет, ошолор боюнча булардын даярдык деңгээлин көрөбүз. Бул иш-чараларды мектептерде өтүлүүсүнүн негизги себеби акыркы учурда өлкө аймагында катталган мектептердин күйүп кетүүсү. Ошондой окуя кайталанбашы үчүн өрт коопсуздугун алдын алуу семинарлары өтүлүүдө. Семинарларды өткөрүүгө негизи болгон түрткү жогоруда айткандай, быйылкы жылдагы билим берүү баягы мекемелери мектептердеги өрт кырсыгы катталгандардан улам болуп атат. Ошондой эле башка чоң объектлерде, базарларда өрт кырсыктар катталып, бир мамлекетке чыгымдарды алып келүү, адам өмүрүнө коркунуч жаралган учурлардын алдын алуу боюнча иш жүргүзүүгө биз көбүрөөк иш алып барабыз. Маалыматка ылайык 2020 жылы мектептер арасында 4 өрт кырсыгы катталган. Ал эми быйыл 2 мектеп күйүп кетти. Айымкан Исрал кызы Азам Бузирков, ынтымак.